Жашоо убактылуу искусство түбөлүктүү болуп эсептелет. Түбөлүктүү эмгектердин сапашында сүрөтчүлүк жана скульпторлордун эмгектери турат. Саламатсызбы кадырман көрөрман, бүгүнкү чыгарылышта сиз менен бул аламдын чоң сырларын ачмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуз. Сүрөт тартуу жана айкелчилик искусствосы адам баласынын тарыхында абдан чоң ролго ээ. Себеби уруучулук заманында да адамдар ташка чегип сүрөт тартышкан. Ал тартылган алгачкы адам баласынын эмгектери бүгүндө атайын музейлерде, галереяларда жана ачык асман алдындагы музейлерде татыктуу ордун алды. Кыргыз эли көчмөн болгондуктан мурда жаңы көчүп барган жерине болгон окуяларды чагылдырып ташка чегип турган дешет кээ бир сүрөтчүлөр. А бирок кыргыз сүрөт искусствосы жана скульптураларды жасоо ыкмалары совет доорунда өнүккөн. Бул кепти көркөм өнөр искусствосы факультетинин окутуучусу Айтбүбү Бадахшанова толуктады. Кыргызстанда сүрөт искусствосы бул совет доорунда аябай күч алып өрчүндөдү. Анткени орус мектеп школа деп коет, орус мектеби аябай чоң салым кошту кыргыз сүрөт көркөм өнөрчүлүгүнө. Анда эң эле көп окуган ушу эмелерде окуду да, Россияда көп окуду. Кийин тиги 40-50 жылдардан кийин аябай анан тиги өрчүндөп кетти да, тиги 70-жылдарда тим эле көп сүрөтчү бүтүп келди. Ошолор көтөрдү да эми биздин кыргыз искусствонун портрет, пейзаж жана скульптура деген ыкмаларын эми сүрөт жагындагы көп эмелерди көтөрүп, азыр ушулордун эмгегин көрүп эле жүрөбүз. Мисалы тиги айкелдерди көрүп жүрөбүз, анан кийин дагы монументальный тиги имараттардын сыртындагы монументальный искусство дейт, ошолорду көрүп жүрөбүз. Ошо биздин чоң Гапар Айтиев деген художниктер бар. Сапар Айтиев деген ал кишинин Гапар Айтиевдин балдары бар. Ушулар чоң салым кошту да. Сүрөтчү айым кыргыз сүрөтчүлүк искусствосунун тарыхы жөнүндө сөз кылып жатып, аталган сүрөтчүлүктүн Кыргызстанда өнүгүшү өткөн кылымдын 70-жылдарынан башталат деди. Ушул 70-жылдан баштап ушул азыркы учурга чейин деле айтсак болот, бирок бул совет доору кулагандан бери биз деле көп барбай калдык. Аякта тиги Россияга барып окубай калышты. Анткени бизде өзүбүздө ачылды. Көп өнөр искусство институттары ачылды. Мисалы, Тургунбай Садыков өзү эле ачты академия. Өзүңөр билесиңер, Кыргыз сүрөт академиясы бар. Учурда өлкөбүздө сүрөтчүлүккө жаштарды окутуу күч алып жакшы жолго түшкөн учуру. Ал эми бул жанрда жаңы багыттар да пайда болууда. Кыргызский архитектурный университетте жакшы дагы сонун архитекторлор даярдайт, дизайнер, интерьер, анан дизайнер, график, кийим кече дизайнерлерин даярдайт сүрөт жагында. Сүрөт жагы аябай көп тармактарга бөлүнүп, азыркы заманбап искусствонун тиги дизайн эмеге бөлүнүп кетти да. Мисалы, график дизайн бар, кийим дизайны бар, интерьер дизайны бар, тышкы садо, парковый дизайн деген бар. Ошолор баары азыркы учурда Кыргызстанда Кудайга шүгүр бүт өнүктү. Кыргызстандын Борбор шаары Бишкектин инфраструктурасынын кооздогон эстеликтер, айкелдер аз эмес. Алар келген туристтердин көңүлүн ачып, маанайын көтөрөт. Наша галерея открылась в 1991 году, и с того времени она вот существует и развивается. У нас много культурных проектов и международных разных выставок, и персональных выставок. Мерима Момбековна Бишкектеги белгилүү М аттуу сүрөт галереясынын арт менеджери. Айымдын ар бир күнү бул жерге келген көрүүчүлөргө жана туристтерге галереядагы сүрөттөрдү тааныштыруу менен өтөт. Вот эта работа, она в стиле авангард, абстрактная такая работа. Это работа Матуреимова Джергала. Он заслуженный деятель культуры, и в данный момент он является директором Кыргызского училища. Мерима айымдын айтымына караганда, бул галереяга бардык эле сүрөтчүлөр сүрөттөрүн калтырса болот. Ананда келип сүрөттөр менен таанышып кеткен кардарлар да аз эмес. Мы представляем и народных, и заслуженных, и известных художников, и молодых художников, чтобы у всех была возможность предоставить и показать свои работы. Посещаемость у нас, знаете, кто интересуется искусством, да, они знают, они приходят,
всегда посещает нашу галерею. Вот. Не сказать, что прям каждый день с утра до вечера были посетители, но кто увлекается, интересуется искусством, постоянно приходит и смотрит обновления, какие у нас есть новые работы, какие художники новые появились. М галереясында өткөн чет элдик сүрөтчүлөрдүн көргөзмөлөрүнөн арт директордун акылында туркиялык адвокат айымдын сүрөт көргөзмөсү калыптыр. В прошлом году мы представляли очень известную художницу из Турции. Ее зовут Джамиле Лакерта. Вот она приезжала из Анкары. Она является также очень известным адвокатом в Анкаре. Вот, и она также пишет работы. И она привозила серию своих работ. То есть ее работы были в стиле натюрморты были и стилизованные такие работы. И вот по этим работам мы можем видеть тоже и живопись, и искусство именно турецкое. Графикалык сүрөт тартуунун чебери Айтбүбү Бадахшанова Совет доорунда Кыргызстандын аймагында ачылган Сүрөт көркөм өнөр искусство институтунун алгачкы үлгүлүү бүтүрүүчүлөрдүн бири болуп саналат. Кийин ал айым окуусун Украинада уланткан. Совет доорунда окугам, көркөм өнөр Чуйков атындагы училище деп койгон, анда 4 жылдык аябай мастерлер окуткан, бизде орус мастерлер окуткан, кыргыз чоң сүрөтчүлөр окуткан, аябай ушул Бишкекте эле окугам да. Анан аны бүттүп, анан мен окугум келип дагы уланткам. Тетиги Чуйков дебедим, тиги Украина Львов шаарында Федоров атындагы полиграфиялык институт деп койгон да. Укмуштай сонун кооз шаар, эми ал Париж менен эле көрүнүшү Парижден айырмасы жок, сонун шаарда окудум. Мен ошо сыймыктанам, ушул жерде окуганым. Ошол жерден көп нерсе алыптырмын, ички дүйнөмдү байытыптырмын. Чындыгында Европаны көргөндөй эле көрүп, жашап жүрдүм ошол жакта, окуп, 5 жыл окудум ошону. Анан ошол жакты бүтүп алып, Кудайга шүгүр, эми сүрөт тиги искусствосы менен алек болуп келдим. Көбүнчө меники китеп искусствосы, графика бөлүмүндө бүткөм. Китеп менен, анан графика менен иштейм, акварель менен иштейм, пастель менен иштейм, эми графический сүрөтчүлөр ушул материалдар менен иштейт. Жеке выставкаларды көп жасадым чындыгында. Айтбүбү Бадахшанованын Саймалы таш сүрөт коллекциясы чет өлкөлөрдө да белгилүү. Бул Анталияга барып выставка жасадым. Андан мурун биякта деле жасагам. Көп эле 6-7 жеке выставкам болду. Анан акыркы жолу ошо Анталиядан жасап келдим. Саймалы таш деген аталат. Ошо Саймалы таштан бугуларды көбүрөөк чагылыштырдым. Бугуларды чагылыштырып, бул бизде бугуларды чагылыштырып бир эме кылдым да, мисалы, эме бердим да, бир аз эффект да бердим, бир аз кичине мындай кызыктуу болсун деп да бердим да. Анан могу Саймалы таштан көп нерсе алдым да, аны көргөндөн кийин ал чоң таасир берет да художниккечи, сүрөтчүгө. Анан ошону өзүм дагы кичине өзгөртүп, бирдеменин кошуп, ушундай бир эмелер жасадым. Могу киши сыяктанган отурат, колдору менен Молдошокон сыяктуу отурат да киши. Бир карасаң, как будто бир өзүнчө бир символика сыяктуу да. Анан мен да ошондой бир кыргызга окшоштуруп Молдошокон отурган киши сыяктуу кылдым. Тегерегин баарын бул мындай кыргыздын оюсун кылдым да. Анан так эле кыргыздын оюсу болбосо деле мындай боз үй, суу, таштар, ушу сайма катары көрүнүп кетсин деп бир стилди кармап иштедим да, бир стилди кармап иштедим. Жакшысыңар, жакшы куш келипсиздер. Кыргызстандык, жакынкы, алыскы жана чет өлкөлөрдүн сүрөтчүлөрүнүн эмгектерин элге тааныткан дагы бир галереянын эшигин кагып бардык. Кыргызстан сүрөтчүлөрүнүн уюму ошолорго атайын ачылган. Өңкөй ошо сүрөтчүлөрдүн баягы мүчөлөрү кирет да. Анан кийин бул галереяны биз деген 96-жылы ачканбыз. Жакшы баягы чыгармачылык жакшы иштеген сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүн алып келип илип туруп, мына жакшынакай кылып туруп ачканбыз. Ошондон бери мына иштеп келатабыз. Уже мына Кудай буйруса, канча болду, уже жакында
20 жыл болуп калат болуш керек, 2-3 жылдан бери. Анан кийин бул деген бул жерде сүрөтчүлөрдүн кандай наамдары бар сүрөтчүлөр коюлат. Мисал үчүн Абдрай Осмонов деген, мына көрүп коюңуздар, Абдрай Осмонов деген эл аралык сүрөтчү деп, народный художник деген наамы бар бул кишинин. Анан кийин Дамир Коңгурбаев деген мына момундай жумушу илинип турат. Анан кийин заслуженный деятель культуры дегендер, ушундай сүрөтчүлөр дагы бар. Ошондуктан ар бир жумушту көрсөңүздөр, биякты карап чыгыңыздар, биякты карап чыгыңыздар. Ар бир жумуштун өзүнүн авторлору бар. Ар автору мындай уже белгилүү, мындай наамы болбосо дагы атагы чыккан, аты чыккан сүрөтчүлөр. Аталган галереяда киши үзүлбөйт экен. Студенттер атайын сүрөт көргөзмөлөргө келип турушат. А бирок сүрөттөрдү сатып алуучулар көпчүлүгү чет элдиктер. Биздин мындай постоянный посетительдер, жанагы посольский жумушчулар, посольстводан, дипкорпустан, анан кийин дипкорпустан, анан кийин өзүбүздүн мындай клиенттер бар, Америка, Европа, Средняя Азия, Центральная Азиядан келип атайын бизге келип жүрүшөт. Эмне үчүн дегенде бул ушу чыгармачылык, Кыргызстан чыгармачылыктары жагат да. Анан кийин пединститут, Арабаеванын эмелери, Славянский университеттин эмелери обязательно могу студенттер келип таанышып ушинтип кетип жүрүшөт да, келип кетип жүрүшөт. Бул Кожомкулдун эстелигинин накта өзүнүн колунун размери. Себеп дегенде бул размери бизге калып калган себеби бул күмбез салып атканда өзүнүн досу Чаргын байдын күмбези салып аткан экен. Ошондо күмбезде жаңы шубат бүтүп атканда өзүнүн колун 2 потолокко мындай жабыштырып койгон экен. Өзүнүн бою 2 метр 15 сантиметр, 2 метр 30 сантиметр деген данныйлар бар. Анын канчасы экенин точносын билбедим. Ошондо колун момундай алып караганда 2 метрден ашык чоң балбан жигит болгон экен. Анан ушунун колунун кандай болсо, ошол отпечатагын алып келип бул жерге ташка түшүрдүм. Бул Кыргыз элине жана Орто Азияга белгилүү балбан күрөшчү Кожомкул Каба уулунун эстелиги. Ал эми бул мырза бул эстеликти чеберчилик менен жасаган белгилүү кыргыз скульптору Базарбай Сыдыков. Ташты Казакстандан алып келгем. Казакстандан ушундай тоодой болгон Кыргыздын ала тоосундай таш экен. Ушул жерге жарашып, анан кийин кишинин колу дагы туура келип атат. Бул жерге келгендер, кеткендер, чемпионаттарга барабы, күрөштерге барабы, ушул колдорун ушул жерге коюп, энергия алып Кожомкулдан кетишет да. Базарбай мырзанын досьесинде Кожомкулдун эстелиги баалуу орунду ээлейт. Деги эле жаңы экелдерди чагылдырууда эл аралап маалымат издеп, анан гана ишке киришет. Учурда кыргыз скульпторлору көбөйүп жатканда да бул мырза өтө эле кубанычта. Бул Кожомкулдун эстелигин жазып атканда китептеримде окуган элем да. Анан ошол жерде бир төө ашуудан кетип бара жатканда кыштын күнү аты баспай калган экен. Анан аты баспай калганда ал өзү атын жонуна салып көтөрүп алып өтүп кеткен экен да. Аны айткан себеби момундай дагы бир вариант бар да. Бирок ат кетип баратат дейт да, анан аттын ээси жок болуп эле кишинин ээси кетип барат дейт. Анан бул кандай болуп калды деп элдер артынан барса, Кожомкул атты көтөрүп барып, тияка атын эс алдырып, кайта өзү минип кеткен жаткан экен. Кожомкул Каба уулунун эстелигин жасап бүткөн соң, андан да чоң берилүү менен ишин уланткан. Себеби эми Базарбай мырзага кыргыз элинин баатыры атыккан Манас эпосунун башкы каарманы Айкөл Манастын эстелигин жасоо ишеними берилген. Мына бул эстеликти дагы мен жасагам. Бул Манас атабыздын эстелиги. Мына жерде коюлуп турат, фонтандар бар, балдар ойноп эс алып жатышат. Манас атабыз эл менен учурашкансып, оң колу менен элди көрсөтүп, эл менен учурашып жаткан дагысы. Манас баатырдын эстелигин кандайча жасап калганы тууралуу мындайча айтып берди. Бул эстеликтин жасалганына 2011-жылы, мындан 2 жыл мурда конкурс болуп калды. Конкурста өкмөт башчыларыбыз болуп,
Алмазбек Шаршенович, азыркы президентибиз, өзү карап көрүп, көпчүлүк комиссиясы менен карап көрүп, эмнегедир ушул эстелик жагып калган экен, ушуну 2 айдын ичинде жазап бүтөрдүм. Себеп дегенде бул жерде жазаш абдан кыйын болчу. Ошондуктан Москвага барып, Москвадан бүтөрүп келдим. Себеп дегенде ал жерде СССРдин убагында иштеп келаткан заводдор, СССРдин убагында иштеп келаткан инструменттер бар, чоңойто турган аппараттар бар. Анан общий скульптурага керектүү барлык нерселер болгондуктан Москвадан жазатып, анан ушул жака самолет менен алып келип, 2 айда бүтөрүп, Алмазбек Шаршенович айткандай, айт күнү коюлду да, эмнегедир, айт күнгө туура келип, айт күнү коюлуп калды. Ошону менен эстелик турат, буюрса дагы көрөбүз. Базарбай мырза бул иретте өзү жасай турган эстеликтердин каарманын окуп, билип чыккан. Ошондо гана чыныгы манасты чагылдырганга жетиштим дейт. Маалыматтарга таянып, албетте манасты окуп чыктым. 3 автордукун тең Саякбайдыкын да, Сагынбайдыкын да окуп көргөндөн кийин мен ушул манастын эстелигин жазып атканда ойлодум. Бул манасты жаш кези болуш керек. Азыр Кыргызстанда жаңы жаш болуп, жаңы революциялык маанай болуп аткандан кийин жаштар сыймыктана тургандай, жаштардын курагындагы бир 20 жаш курактагы манастын эстелигин жазадым. Ошону менен манас туруп калды. Бул мастерскойго келип калдыңар, кызым. Анан кийин бул конкурс болот, жакында Россияда да бир эстелик коюш керек болот. Манас атабыздын туулган жери, Манас атабыз чоңойгон жер, Абаканда балким болот конкурс, ушуга койгон жатам. Биз белгилүү скульптордун эми иш бөлмөсүнө келдик. Бул жерде ар бир күн жаңы айкелдерди жаратып, чыгармачылык менен жашайт экен. Биз барган учурда белгилүү тилчи, лексиколог Хусейин Харасаевдин эстелигин жаңы бүтүрүп жатыптыр. Азыр иш моменти да эми ар кандай иштер, бүт элек иштер бар, бүтпөгөн иштер бар. Анан кийин Хусейин Карасаев мына бул китеп кармап келе жаткандагысы азыр анча бүт элек, иш убактысы, драпировкалары, колу, кичине портреттери калды. Анан буюрса ушул эстелик дагы шаарыбыздын бир алдында, бөгүүнүн алдында туруп калат деген оюм бар. Жакында Өлчөмү ушундай негизи болот. Жакында туруп калат буюрса. Өлчөмү 3,40 см, 3 метр 40 см бийиктиги. Анан жезден болот. Учурда скульптордун дагы бир жасап жаткан эмгектеринин бири белгилүү манасчы Саякбай Каралаевдин эстелиги. Момундай кылып Манастын эстелигин, Саякбайдын эстелигин жазып атам. Бул интерьерге буюрса дворец спорта болобу, спорт сарайда болобу, помещениянын ичине жазалып аткан эстелик. Бул материалы кийин заказчиктер менен сүйлөшүп көрөм. Кожадан болот же болбосо жестен болот. Жогорудагы каармандарыбыздын эмгектерин көрүп отуруп, кыргыз сүрөт жана скульптура искусствосын дүйнөгө таанытып жаткан эже агайларга ыраазы болуп кайттык. Башат тили долбоорунун бүгүнкү чыгарылышында сүрөтчүлүк жана скульптуралык эмгектер тууралуу сөз кылдык. Келерки аптада амандашканча сак саламатта туруңуздар.